Борбордук шайлоо комиссиянын төрагасынын Якутия ООП миссиясынын башчысы Даме Одри Фрэнсис Гловер менен жолугушуусу болуп өттү. Миссия мүчөлөрүнүн алдыда күтүлүүчү парламенттик шайлоолордун өзгөчөлүктөрү, шайлоо процессинин өткөн этаптары жана шайлоонун ачык айкындуулугун, адилеттүүлүгүн камсыздоо үчүн Боршайком тарабынан көрүлүүчү чаралар тууралуу маалымат берилди. Шайлоочуларга маалымат берүүнүн алкагында БШК сайтында талапкерлер жана партиялар бөлүмүндө талапкер же партиялар тууралуу бардык маалыматтар, программалар жайгаштырылгандыгы, шайлоо фондунун каражаттарынын кыймылы көрсөтүлгөндүгү, ошондой эле талапкерлердин тизмеси менен гезиттин тиражы да пландаштырылгандыгы, добуш берүүчү ар бир кабинада бардык партиялар боюнча талапкерлердин тизмеси менен брошюралар болуусу маалымдалды. Миссиянын мүчөлөрүнө добуш берүү жол-жобосу, шайлоо бюллетендери боюнча түшүндүрүүлөр дагы берилди. Ошондо шайлоонун эки тутумун ажыратуу үчүн бирдиктүү шайлоо округу боюнча бюллетень көгүч тилкелүү, бир мандаттууда бардыгы ак болот. Кыргызча жана орусча бюллетендердин пропорциясы Улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарына таянуу менен ар бир облус үчүн айрым-айрым болот. БШК бюллетендерди шайлоочулардын санына жараша пропорционалдык тутум боюнча жана бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча дал ушунча бастырып чыгарат. Тагыраагы бюллетендердин саны 7 миллиондон ашат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы, Европа парламентинин депутаттары, Европа парламентинин Борбордук Азия өлкөлөрү жана Монголия менен достук тобунун төрагасы Фульвио Мартушелло жана ушул топтун мүчөсү Тьерри Мариани менен жолугушту. Жолугушууда шайлоонун аралаш тутумунун милдети, өлкөнү өнүктүрүүнүн ушул этабында маанилүү болуп саналган парламенттин өкүлчүлүктүү ролун күчөтүү, бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча 36 депутатты шайлоо парламентте региондордун өкүлчүлүгүн камсыздоо, партиялык тизме боюнча 54 депутатты шайлоо саясий социалдык топтордун өкүлчүлүгүн камсыздоо милдетин аткаруусу. Мында партиялар депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүүчү субъект болуусу жана аялдардын, жаштардын, этностук азчылыктын жана майыптыгы бар адамдардын өкүлчүлүгүн камсыздоого тийиш болуусу жана партия добуш берүүнүн натыйжасында 27 мандаттан ашпаган мандат алышы мүмкүн экендиги тууралуу айтылды. Ошондой эле үстүбүздөгү жылдагы шайлоо өнөктүктөрүн даярдоо жана өткөрүү процессинде БШК шайлоонун ачыктыгын жана акыйкаттыгын арттыруу боюнча шайлоонун айкындуулугунун жана аныктыгынын жетишилген деңгээлин сактап калуу, сатып алууну жана административдик ресурсту колдонуунун проблемасын чечүү, бузууларды кароодо укук коргоо органдары тараптан тандалма мамилени чектетүү чараларын көргөндүгү тууралуу маалымат берилди. Европа парламентинин депутаттары Кыргыз Республикасынын шайлоо тутуму, атап айтканда 2021 жылдын 28 ноябрындагы Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо Европа өлкөлөрүндө азыркы учурга чейин колдонула элек ачык айкындык боюнча бир катар чараларды камтыгандыгын билдиришти. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын төрагасы Нуржан Шайлдабекова көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги миссиясынын өкүлдөрү КМШ аткаруу комитети бөлүмүнүн башчысы Евгений Козяк жана КМШ аткаруу комитетинин кеңешчиси Олег Кулеба менен жолугушту. Жолугушууда негизги басым 2021 жылдын 29 октябрынан 27 ноябрына чейин өтүүчү үгүт өнөктүгүнө жасалды. Анткени учурда эң маанилүү үгүттөө этабы дебаттардын мезгили. Ошондой эле аймактык телеканалдарда биринчи жолу 36 бир мандаттуу шайлоо округу боюнча теледебаттар өтөөрү. Бул шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү. Анткени сурамжылоолор боюнча шайлоочулар талапкерлер тууралуу маалымат алуунун негизги булагы катары дебаттардан көптү күтүшүүдө экендиги белгиленди. Ошол эле учурда партиялар ортосундагы дебаттар 3 этап менен 2 улуттук телеканалда, ЛТР жана КТРКда өтүүсү айтылды. Миссияга БШК бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча талапкерлер тууралуу жана бүткүл аймактарга жайылтыла турган саясий партиялардан чыккан талапкерлердин тизмеси менен материалдардын чоң тиражын даярдоодо экендиги айтылып, ошондой эле талапкер сайты да иштеп жаткандыгы, мында талапкерлердин жана партиялардын шайлоо фонддору тууралуу толук маалымат жайгаштырылгандыгы боюнча маалымат берилди.
Белгилей кетчү нерсе, жолугушууда шайлоо фонддорунун кирешелери жана чыгымдалган каражаттары боюнча маалыматтары банктан автоматтык түрдө келип түшүп, дароо эле Боршайкомдун сайтында чагылдырылышы жана банктык операциялардын автоматташтырылышы бул шайлоо өнөктүгүнүн дагы бир жаңылыгы экендиги белгиленди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Нуржан Шайлдабекованын БУПтун шайлоо маселелери боюнча улуу кеңешчиси Риса Арай менен жолугушуусу болду. 2021-жылдагы парламенттик шайлоого даярдык көрүүнүн алкагында эң маанилүү болуп, БУПтун аймактык телеканалдарга колдоо көрсөтүүсүнүн алкагында аймактык телеканалдарга биринчи жолу бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча көрсөтүлгөн талапкерлер үчүн дебаттарды өткөргөндөрү үчүн техникалар сатылып берилгендиги айтылды. Жолугушууда кеңири масштабтагы маалыматтык өнөктүктү өткөрүүнүн алкагында күч аракеттин баары шайлоо эркиндигин камсыздоого багытталгандыгы айтылды. Анткени шайлоочулардын маалыматка ээ болуусу жана түшүнүүсү эркин шайлоонун маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Риса Арай демократиялык шайлоолорду камсыздоо боюнча БШК жасаган иштерин белгилеп кетти. Шайлоо мыйзамдарын, жарандык билим берүү программаларын жакшыртуунун алкагында кызматташууну улантуу тууралуу да сөз болду.